Бүгүнкү видеода мен силерге WhatsApp'та кантип кара түстү кылганды үйрөтөм. Дал ушундай эгер бул сизге кызык болсо, анда видеону аягына чейин көрүңүз жана каналга каттаңыз, лайк басыңыз. Даяр болсоңуз, биз баштадык. Салам YouTube, ассаламу алейкум достор. Сиздер менен Байырбек канал Different Video KG. Videonun başına өткөн эле мен силерге WhatsApp'та кара түстүү кылганды үйрөтөм. Аны үчүн бизге дал ушул экран керек болот. Ушул экран аркылуу силерге толук жана жашына кылып түшүндүрүп беребиз. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүңүз. Биз баштадык. WhatsApp'ta кара түстүү кылуу үчүн бизге тиркеме керек болот. Ал тиркемени биз Play Market'ten көчүрүп алабыз. Киребиз. Post деген жерге clone up деп жазабыз. Мына биринчиде жатат ушул тиркеме. Бул тиркеме телефонго орноштурабыз. Установить этебиз. Достор, бул тиркеме менен WhatsApp'та кара түстүү кылсак болот. Ал ушундай. Бунун логотипи да кара түстүү болуп калат. Ошондой эле бул жакта каалагандай тиркемелерди эки түрдө клон кылып алсаңыздар болот, достор. Мына көрүп турган оюндарды бүт баарын клон кылып алсаңыздар болот. Ал эми Xiaomi компаниясынан чыккан смартфондордо клон кылуу настройкада бар. Аны силерге көрсөтө кетейин. Настройкага киребиз. Астыга түшкөндө приложение деген бар, ошого киребиз. Андан клонирование приложение деген бар, аны басабыз. Андан каалагандай тиркемелер чыгат. Ошол тиркемелерден каалаганыңызды клон кылсаңыздар болот. Мисалы мен WhatsApp'та кылып көрсөтөйүн сиздерге. Чыгабыз. Вот значок добавления на рабочий стол. Эми чыгабыз. Бул менин биринчи WhatsApp'ым. Ал эми бул жакта менин клон болгон экинчи WhatsApp'ым бар. Клон болгон тиркемелер бүт барында кичинекей тетигинде знак чыгып калат. Эми бул мага кереги жок. Буну өчүп салам мен. Ал эми темага кайталы достор. Эгер муну билбеген болсоңуз, сиз анда лайк басып койгонду унутпаңыз. Мына бул көчүп жатат экен. Азыр көчкөндө силерге толук жана жакшы кылып толук түшүндүрүп беремин. Колдон келишинче видеону кеспейм достор, силерге жакшы түшүнүктүү болуу үчүн. Көчкүчө күтүп турабыз эми бир аз. Мына достор көчтү. Эми киребиз. Күтүп турабыз кичине. Рухсат беребиз. Мына киргенде ортодо кара WhatsApp бар. Эгерде сиз телефондо WhatsApp болбосо, анда бул жактан WhatsApp чыкпайт. Сиз телефондо WhatsApp болушу шарт. Демек, ортодо мына кара WhatsApp чыкты, басабыз. Азыр ачат. Мына сол киргенде капкара түс менен башталат. Улантабыз. Эми телефонуңуздун номерин жазасыз. Так, достор, мында биз жаздык. Улантабыз. Эми ошол жазган номерге эми код келиш керек. Күтүп турабыз. Подтверждение. Мына достор келди. Так, 387 569. 387 569. Adashıp ketти dostlar. 387 569. Mına dostlar girdi. Далее. Жазам. Аты жазабыз. Байырбек достарымнан. Мына кирип жатат.
Мына достор кирди, мына капкара WhatsApp достор. Кара түстүү WhatsApp мына. Акыры кирди кара түстүү WhatsApp. Мына көрүңүздөр достор, статус бүт баары капкара. Бул жакта адам койсоңуздар болот. Бүт баары кара түстө достор. Кандай сонун Ал эми азыркы учурда смартфондорго обновление болду жана бүт программага кара темный режим кошулган. Бүт баары эми капкара түстө болот достор. Элестетиңиз мына капкара түстө сонун. Эми чыгабыз мындан. Достор, эми дайыма бул WhatsAppка кирүү үчүн ушул жактан кирип анан кириш керек деп ойлобоңуздар достор. Айна кыйын жери жок. Ушул 3 точканы басканда бул жерден совет ярылдайын чыгат. Ошону басабыз. Разрешение беребиз. Болду. Рабочий столго чыгып калат. Ошону эле бул жакта Gold Mate деп тура ошого киргенде ал күтө туруңуздар, бул жакта сонун болот достор. Мына достор, бул жакта эми башкача түстө болуп калды. Алтын түстүү болуп калды. Чыгабыз. Мына достор, кара түстүү WhatsApp экранга чыгып калды эми. Бунун логотипи да капкара түстө. Ушундай жөнөкөй жол менен силер WhatsApp'ты кара түстүү кылып алсаңыздар болот. Эгер бул сизге жаккан болсо анда лайк басыңыз, каналга катталыңыз. Дагы бир көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.